Саламатсыздарбы, Тескор Ньюстун көрүүчүлөрү. Мен бүгүн сиздерди өзгөчө каарман менен тааныштырам. Менин жанымда турган Нурбек мырза көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган, ошого карабай дал ушундай чакан бөлмөдө массаж жасап күн кечирип келет. Саламатсызбы, Нурбек мырза? Саламатчылык. Биз 5 жылдан бери массаж жасайбыз. Профессионал массажда 3 жылдан бери жүрөбүз. Ушу элдин кызматында жүрөбүз. Сиз атайын окугансызбы же? Окуганбыз атайын массаж курстарды окуп, анатомия, физиология деген илимдерин окуп, буга ошо адамдын органдары кайсы жерде жайгашкан ошолорду билбесең массаж кылыш кыйын да. Мен өзү лечебный массаж жасайм, точечный. Баягы остеохондроз эң чоң проблема. Ошо остеохондроз боюнча аябай көп илим алып жүрөм. Артроз, артрит, ревматоидный артрит, артриттин түрлөрү, артроздун түрлөрү, грыжа, ушул боюнча азыр өтө көп адамдарга пайдабыз тийип, жакшы результат көрсөтүп атат. Баягы элден бири-бирине угушуп эле, Кудайга шүгүр, жакшы. Кардарлар келип атат. Кардарлар келип элге кызмат кылып жүрөбүз. Үй бүлөлүк абалыңыз кандай? Үй бүлөлүк абалым, аялым өтүп кеткен, аялым. 4 балам бар. Балдарым менен азыр Ошто квартирада жашайм. Балдарым азыр Ошто окушат, Кудайга шүгүр, жакшы. Баягы элге пайдаң тийсе, эл саңа пайдасын тийгизет дегендей ошо элдин катарында жүрөбүз, Кудайга шүгүр деп. Алардын көрүү мүмкүнчүлүгү жакшы элеби? Алар Кудайга шүгүр көрүү мүмкүнчүлүгү жакшы, медреседе окуп жатышат. Компьютер курста дагы окуп атат. Азыр ошол колдон келишинче ушулар жакшы окусун деп мен жакшы окусун деп ошо иштеп жүрөм. Өкмөт чектеп берген, бизге жетпей кыйналдык да. Анан жетпей кыйналдык. Анан ушу канткенде өзүбүздүн балдарды канткенде жакшы окута алам, канткенде жакшы жашай алам деп издендик, ойлондук. Колубуздан ушу массаж келет экен, окудук ушу массажды, массаж боюнча илим алып, элге да пайдам, канткенде элге пайдам тиет экен деп ойлодук. Ар бир азыр мүмкүнчүлүгү чектелген, мисалы буту иштебеген болсо, анын колу бар, көзү бар, такси кылып элге кызмат кылса болот. Колу, көзү иштебеген, көзү көрбөгөн болсо, анын колу буту иштейт. Ал массаж кылып элге, азыр массаж элге ошо зарыл. Ошо массаж кылып элди айыктырып элге пайдасын тийгизсе болот. Ошентип баардыгыбыз бири-бирибизге себепкенбиз да. Сизге окшоп дагы массаж кылган көз азиздер барбы? Көз азиздер бар. Бизге окшоп массаж кылган көз азиздер көп. Бишкекте бар. Ошто дагы бир менин бир 2 шагиртим бар. Калгандары дагы частный немелерде иштейт. Клиникаларда. Мен өзүмчө частный ачып алып эле базарда ушакта иштейм да. Келген кадарларыңыз сиздин көзүңүздүн көрүүсү начар экенин билип мындай шексизбейби? Азыр андай болбой калды, мурда ошондой болчу эле. Мурда таңыркап, сен мунун колуңан келеби деп мындай неме кылчу эле. Азыр эми оштуктар, бүт кыргыз элим, кыргызстандыктар ошо интернет аркылуу, соцсет аркылуу мени кандай экенин билишип, ошонун аркылуу келип, жөн эле келип массаж алып, результатын көргөндөн кийин ошо эсинен деле чыгып калат го дейм. Результатын көргөндөн кийинчи. Буга чын айтканда көз керек эмес, мына колдун учунда көз болуш керек да, чувствовать этиш керек да. Чувствовать этип, нерв тамыр, кан тамыр, кайсы жерде грыжа бар, кайсы жерде туз бар, кайсы жерге жел туруп калган, анан нерв тамырларга шамалдап суук тийип калган, ошолорду кол менен чувствовать этип билиш керек да. Бул ар бир адам колунан келе бербей турган иш экен да. Өзүчө мен көп адамды үйрөттүм, көзү көргөндөрдөн үйрөнө албай коюшту да. Биринчи денени даярдап алабыз. Биринчи денени даярдап, денени кызытып даярдап алсак, ошондо баягы отек болбойт, мындайча айтканда, көгөрүп кетпейт да. Анан кийин кызытып бүткөндөн кийин мына таксырымда белинде грыжа бар да. Ошо грыжаны тегерегин массаж кылабыз. Тегерегин массаж кылып, бул грыжа нерв тамырга тийип,
бутту блокировать этип ошентип кыйнайт. Ошо грыжаны лечение кылабыз. Бармак мененчи, бармак менен лечение кылабыз. Анан мына жерде между лопаточный остеохондроз, между тамырларды кысып калган легочный менен сердечный сосудтарды, жүрөккө толук кислород барбайт. Анан ушунун айынан дагы адам тез чарчап кыйналат. Жүрөгү түйүлгөнсүп, жүрөгү ооругансып, ушундай боло берет да. Көп адамдар азыр жүрөгүм ооруду дейт. Бирок башка жакта да причинасычы. Причинасы межлопатка остеохондроз болуп чыгышат. Мына жерде болсо шейный остеохондроз деп коебуз. Бул башка кеткен кислородду кысып, башка кеткен азыкты кысат дагы. Анан именно ушуну тамырларын таап массаж кылабыз бармак менен, бармактын учу менен. Мына жерлерден баштап массаж кылып, мына жерлерден массаж кылып, ошентип массаж кылып отуруп, основной мына жерден тамыр өтөт. Основной тамыр өткөндө өтүп келип туруп, мына жерде башка тарап кетет. Башка келип майда тамырларга бөлүнөт. Ушу основной тамырды кысып калат да. Шеядачы. Основной тамырды кысып калганын себебинен адамдын башы тегеренип, баш ооруйт. Кулагында шум пайда болот. Бул бара-бара өтүшүп отуруп, адам давлениясы көтөрүлөт. Баш кислород талап кылат да. Талап кылганда, кан талап кылганда жүрөк сого берет. Бул жерден өтпөй жүрөк кайра күчөтө берет, баш кайра мындай талап кыла берет. Ошонун айынан анан баш давление көтөрүлөт жүрөктө. Жүрөктө давление көтөрүлгөндө давлениянын дарысын ичет. Давленияны түшүргөндөн кийин кичине болсо дагы азык башка өтүп турат эле, бирок өтпөй калды, жок болуп калды. Башта анан не болот? Башка кислород азык жетпей, анан баш ооруй баштайт. Башы катык ооруп, башы тегеренип, анан адамдар азыр ушул оору менен көп оорушат да. Ушул оору мененчи. Бизде азыр Кыргызстанда ушул проблема болуп атат да. Ошон үчүн ушул ооруну алдын алып койсо, профилактика кылып, жөн оорубаса деле массаж алып, алдын алып койсо, ушул ооруга жолукпайт да, чалдыкпайт да. Ооруларды жоготуш үчүн канча жолу массажга келиш керек? Бул ооруну жоготуш үчүн 2 курс массажга келет. Бул менен ооруп калгандачы. Бул менен ооруп калганда лечебный точный массаж кылып жасайбыз. Анан адам жакшы болуп, өзүн жакшы сезип, гимнастика кылып туруш керек. Анан массаж бүткөндөн кийин, лечение бүткөндөн кийин кайра эле ооруп калбаш үчүн гимнастика кылып кыймылдап турбаса болбойт. Бул илгери бул оору менен байлар ооруган да, хандар ооруган. Бул остеохондроз деген латын тилинен которгондо сөөк кырмычыгы деп аталат да. Мындай болуп кырт деп хрящ болуп калат. Анан ушул хрящтар тамырларды кысып калат да. Ушуларды массаж кылып, бул оору көбүнчө багы кыймылсыздыктан пайда болот. Экинчиден ысык сууктан пайда болот. Көбүнчө азыр ошо кыймылсыздыктан, анан ысык сууктан, кондиционер, анан ысык болуп турган кондиционер кирип, суукка киргенде ушудан пайда болуп, ушудан козголот да. Азырча правильный туура кыймылдаса, мындай оору менен дагы оорубайт. Кыймылдап, гимнастика кылып, адам машыгып турса, оорубайт да. Бул таксырыбыз ошо баш тегеренет эле, баш тегеренбей жакшы болуп калды, шүгүр. Азыр белинде бир аз грыжасы неме болуп атат, ошо грыжасын лечение, плюс ошону кошо лечение кылып атабыз. Массаж алып турбаса, булар барып бул оору, ревматоидный артрит, барып давление, даже инсультка алып келет бул ооручу. Ишемический инсульт деп коет. Инсультка алып келет да. Дененин бардыгы менен жасайсызбы?
бүт дененин бардыгына жасайбыз да. Дененин бардыгына жасап, 1 саатта бардык денесине массаж кылып, мисалы бели, желкеси ооруса, бутту кошо массаж кылабыз. Кандын агымы толук күчөш керек. Толук күчөп айланып, ошондо баягы агымы күчөгөндө, кандын агымы күчөгөндө кысылып турган жерлер ачылат. Кандын агымы күчөп, кандын агымы күчөгөндө эле уже адам жакшы болуп кетет. Гиппократ айткан, биз дейт, организмге жардам эле беребиз дейт. Организм өзүн өзү сакайтып алат дейт да. Бул кандын составында жей турган, мисалы үчүн грыжа өсүп калган болсо, грыжаны жей турган иммунитети бар. Кандын агымын күчөтөбүз ушул жерден. Грыжаны жеп салат. Грыжа кичинерип кетет. Бул жерде остеохондроз, туз деп кой, хрящ деп атат. Ушуларды кандын агымын күчөтөбүз. Ушуну дагы өзү жеп жок кылып салат. Кандын агымы күчөсө эле болду. Адам ден соолугу чың болот. Ички аппараттары дагы полный. Мына жерде ички аппараттын точкалары бар. Ашказан, боор, бөйрөк, ошолор жакшы иштеш үчүн дагы ушул жерде точкаларды жакшы басып массаж кылып койсоң, колдорунда точкалары бар, ошолорун басып койсоң, бүт дене уже ички аппараттары дагы полный жакшы болуп калат да. Ошон үчүн бул чыгыш медицинасы дейт да. Ушу медицина, бул народный медицина да. Ошо народный медицинаны Кыргызстанга эми колдонуп атабыз. Көп элдер бул массаж боюнча жакшы түшүнүк жок да. Массаж менен дагы айыгабы депчи. Бирок массаж менен айыгат да. Массаж менен айыгат. Массаж менен азыр остеохондрозго мисалы врачтардын күчү жетпейт. Врачтар буга препарат, дарыларды жазат, башка кылат. Ал бирок оңор эмес, побочный эффект башка органдарга зыяндык жагы көп да. Массаж табигый лечение. Бул табигый лечение бир эле остеохондрозго эмес, башка органдарына даже пайдасы бар да. Ошон үчүн бирок массаж алганда лечебный массаж бир аз баягы денени катыгыраак басып жасайбыз. Мындай жумшак кылып сылап сыйпабайбыз да. Катыгыраак басып жасаганда бир аз көп адамдар чыдашы кыйыныраак. Ошон үчүн жөн эле табигый лечение алышында жөн эле рахат алып келип массаж ала албайт да. Больницада эми кичине укол алып, больницада деле укол саят, ийне саят, башка кылат. Бул деле ошондой да, баары бир аз дене ооруйт да. Бирок ошого чыдап койсо сөзсүз түрдө пайдасы болот да. Пайдасы өтө чоң. Анан тапанда дагы бүт точкалар бар. Баштын, көздүн. Азыр менин пациенттерим неврит менен ооруган пациенттерим. Оозу кыйшайып, көзү неврит деген нерв оору менен ооругандар. Ошолор дагы жакшы результат көрсөтүп атат. 10 күндө эле ошолор дагы жакшы болуп сакайып кетип атат. Нерв точкаларды жакшы массаж кылабыз. Ошол жагынан дагы жакшы келет азыр, Кудайга шүгүр. Көзүң көрбөсө кыйналасың да. Бирок ош денелик, Кудайга шүгүр, өтө жакшы эле. Мисалы маршрут күтүп калган болсом, кайсы маршрутка чыгасыз деп сурашат да, сөзсүз. Мына маршрутту тосуп берчи деп айтсам, тосуп берип коюшат. Анан мен аябай ыраазымын. Мен 143 маршрутка чыгам. Ушу кайсы эле маршрут болбосун, Оштун маршруттагы маршрут айдагандар көз азизлерден акча албайбы же менден акча алышпайбы, такыр акча алышпайт да. Ушудан да ыраазы болом да. Ушул акча деп калбадыңызбы? Акчаларды кантип айырмалайсыз, кээде адашып кетпейсизби? Бул жерде жардамчылар бар, мына кыздар бар. Анан баягы акчанын размери бар, өзүнүн чоң, кичине, ошолор боюнча да билебиз. Мисалы үчүн 100 сом менен 200 сомдун размери бар. Чоң, кичине болуп, мамлекет түшүнүп чыгарган атайын. Телефон номериңизди айта кетпейсизби, сизге жазылам деп келгендерге? Биздин телефон номерибиз 0557 14 44 16. Ушуда WhatsApp'та бар. Ушуга чалып келсе болор эле. Болор эле.